2024-жылдын 23-октябрынан баштап биз ачылдык толук кандуу. Бүгүнкү күндө Ысык Көл областы менен Нарын областы 100% толук кандуу иштеп жатат. Андан тышкары Ташкент, международный Алматы жана Кытай бизден кетип жатат. Андан тышкары биздин таксистердин баарын өзүнчө бөлгөнбүз. Ал жер өзүнчө кетип атат. Таксилер дагы Талас областы бүгүнкү күндө автобустар бизден кетип атат. Таксилер болсо Аккула деген жер ипподром бар, Ылдый Сокулук жакта. Ошол жерден таксилер кетип жатат. Бизде азыр болгон шарттардын баарын тең түзүп бердик. Жүргүнчүлөргө дагы зал ожиданиябыз бар, жылуу. Шаардын ичине мынакей 13-автобус, 34-автобус бизден чыгып Аккула ипподромуна чейин жеткизип, жибек жолу менен андан тышкары ары көздөй ошол Кызыл Аскерден ары көздөй түз кетет. Ошолор кайта бизге элдери тартып келет. Бияктан Ысык Көл областы менен Нарын областынан келген жүргүнчүлөрдү кайта шаардын ичине ошолорду ташып жеткизип атабыз. Андан тышкары мынакей айдоочуларга жата турган Кыргызстанда биринчилерден болуп капсулный хостел ачтык. Түн ичинде калып калган, кете албай калган шопурлар үчүн ошол жака арзан баада аларга жаткызганга. Биздин ой өтө ыңгайлуу болсун элге. Өтө комфорттуу болсун, зарядка кылып, дем алып, себеби дегенде иностранецтер көп келет экен. Ошолорго да ыңгайлуу болсун деген бир максатта биз койдук. Негизи 50-дөй коебуз деп чечтик. Азыр бизге шоферлор келип бизден сурап атышат. 150-дөй бир эле Ысык Көлгө 150-дөй шоферлор каттайт экен, айдоочулар. Башка тарапка дагы бир 150 өтө көп шоферлор бар экен. Ошолорго ыңгайлуу, бир арзаныраак кылабыз деп да чечип атабыз. Шаар ичине биз атайын электромобиль таксилер менен сүйлөшүп алып кирдик. Башка таксилерге караганда 2 эсе арзан. Вокзал менен биз тогор түстүк, 30 машина бизде электромобилдер бар. Акыркы жака 250 сомдон ташып атабыз элдерди. Шаар жака микрорайондорго 150 сом, 200 сомдон кетип атат машиналар. Бизге автовокзал шарт түз берди, электростанция коюп берди бизге. Ошо 30 машина аз жетишпесе, биз дагы кошобуз машиналардычы.